Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы Кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, чет областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, жогорку элдик көзөмөл өз кызматтарын аткарып атат. Мына биз бүгүн биздин бир мекенчил бир тууганыбыз мына YouTube'дан, группалардан bir кайрылуу жасады, Жалал Абад боюнча. Жанагы Жалал Абадтын жаңагы боюнча кайрылуу жасады. Шул жерде көчөлөрү, көчө бандит болобу, органдагы адамдар болобу, кимдир бирөөлөр кыршабат этип, ортодон акча жеп атат деген маалыматты толук айтты. Бирок ага пока далилим жок деди. Бирок шуну тактап атам деди. Мен шуну алдын ала өзгөртүүсүз, жалгансыз мен сиздерге ушул боюнча толук маалымат берип коеюн, урматтуу бир туугандарым. Мен Жалал Абад шаарында жашагандан кийин Жаңактуу аймагында мына мен төрөлгөм, Каралма шаарында. Жаңак менен көп жыл мен иш кылып жүрдүм. Азыр айтып атпайбы? Түрктөр алат көбүнчө, ирандар алат көбүнчө. Анан алар келет, алар келип, алардын үстүнө келип алып налог келет. Ушунчадан жаңак өзү 500дөн болушу мүмкүн. Анан ошол жерден 50 адамдардан 70ден 80ден алат деген бул 100% жалган, урматтуу бир туугандарым. Мен силерге так маалымат берип коеюн. Эмне үчүн жалган? Туура мындан бир 8 жыл, 9 жыл мурун жаңактарга түзмө-түз Түркиядан, Ирандардан келип турган. Бул чындык. Азыр ошо күнгө чейин, ошо мурда 10 жыл, 20 жылдан бери, 20 жыл, 30 жылдан бери орношуп калган биздин түрктөр бар. Гражданство алып алган, туура гражданство алып алган. Ошол түрктөр ушул малда дагы ушул күнгө чейин иштешет. Эч кандай инвесторлор, түрктөр, жаңа калганы келишпейт. Булар ал жакта туруп, Түркияда туруп эле бул түрктөр менен договор кылышат. Бизге шунча тонна, 100 тонна, 50 тонна, 200 тонна жаңак керек, маңыз керек. Булар жаңак жөнөтпейт, булар жаңакты чагып, маңыздын жөнөтөт. Анан кийин булар алар менен договор түзөт. Бирок инвесторлор мурда эле келген, 10 жыл, 15 жыл мурун эле келген, булар түрктөр аларды кармап алышкан. Чындыгында азыр келген түрк эч ким менен договор түзбөйт. Түзсө дагы коркот. Биздин кыргыздар көбү кидалчык болот, кидала кылып коюшат. Аны баарыңыздар билесиздер. Ошол так маалыматты билип алгыла. Жаңак эч качан 500 сомго чыкпайт. Чыгып атышы мүмкүн, Түркияда чыгып атышы мүмкүн. Бирок Кыргызстанда алып аткан ошол түрк, ушу мурдагы 20 жылдан бери, 30 жылдан бери отурукташып калган түрктөр аяктан инвесторлорду келтирбей туруп эле, ал жактан сүйлөшүп эле договорду сен аны пычып, өкөнөн башка эч ким билбейт, бир гана Алла билет. Ортодон канча договор болгон, булар алып ошол жакка жөнөтүп турат. Ал түрк бул жакка келбейт, урматтуу бир туугандарым. Бул толук маалымат, 100% маалымат. Анан көчө келип алып, налог алып атат, ошондон дойлага отуруп атат, орган дойлага отуруп атат, прокуратура дойлага отуруп атат деген бул 100% кал. Ошол жана биздин мекендеш бир тууганыбызга ким бул сөздү жеткизди билбейм. Бирок мен айткан сөз 100% чындык, урматтуу бир туугандарым. Эч качан Түркиядан, Ирандан жаңы инвесторлор келген жок. Пока келе элек. Азыркы 20 жылдан бери Кыргызстандын паспортун алып алган түрктөр Жалал Абадта месталары бар. Алар отурукташып алган. Алар ошакта прямо эле Түркия менен сүйлөшүп, булар жөнөтүп турат. Келип кетет, 1-2 жолу келип туруп жаңагын көрүп кетет, бирок кетет. Акча тууралуу эч нерсеге киригишпейт. Бунун иши заготовка кылып ага жөнөтүп бериш, пайдасын көрүш. Анын пайдасын ал эгер ал түрк өзү келип ала турган болгон болсо, действительно биздин кыргыздар андай болгон убактар, көп болгон. Өзү түрк келип алып, өзү алган күндөр болгон. Биздин кыргыздар аларды алдап, маңыз апарышып, маңызым жакшы деп, үстүнө аппагын коюп, астына карасын коюп, үстүнө куругун коюп, астына сузун коюп, көп биздин бир тууган түрктөрдү мына биз качырган, мына биздин кыргыз Жалал Абадтык бир туугандарыбыз болот. Аны айласыздан жаңакты маңыздары көктөп, маңыздары баягындагы жаман көктөп,
качествосы бузулуп, айласынан банкрот болуп кеткен биздин түрктөр дагы бар. Ошон үчүн 20 жылдан бери, 30 жылдан бери отурукташып калган түрктөрүбүз бар, гражданство алып алган. Алар толк ошол чет мамлекеттен келген түрктөр толк ошолорго келет, бизге келбейт. Ошолор менен договорлошот, ошолор менен кетет, и ошолорго акчаны ошол кылып берет. Анан эч кандай көчө, чорный, прокуратура, УВД крышевать этип атат деген жалган. 100% урматтуу бир туугандарым. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Мен сиздерге толук маалыматты мен түшүндүрө алдым бир туугандарым. Эгер ал түрк келип алып, жаңы инвестор келип отуруп ала турган болсо, действительно биздин кыргыздын адамдардын акыркы күндөрү пейили бузулган, аны кидала кылганга аракет кылат. Жаңа маңызды бул жердин жаңагы жакшы деп туруп, болбогон жаңактап келип тыгат, суу кургатып берем дейт дагы. Мына кургап келдим деп ортосуна сууларды тыгат дагы. Түрктен доверие чыгат, түрк банкрот болот, кетет. Ошон үчүн бул жерде Жалалабадта азыр менин билишимче бир 5-4кө жетпеген фирма, түрк фирмалары иштеп атат. 20 жыл, 30 жылдан бери орношуп калышкан. Ошолор аларга заготовка кылып берет. Анан чет мамлекеттен түрктөр жаңа калган инвестицияга келип атат деген бул 100% жалган, урматтуу. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.